Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча Ош шаарынын Курманжан-Датка көчөсүндө жайгашкан Дамак ТЭС тамактануучу жайынан өрт чыккан. Аны өчүрүүгө саат 11:50 Ош шаардык номер 12 өрткө каршы бөлүмүнүн жалпы 4 бөлүм штаб жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун көчмөн башкаруу пунктунун ыкчам тобу тартылган. Өрт 12:30 чектөөгө алынып, учурда толук өчүрүү жүрүп жатат. Акыркы бир аптанын ичинде Кыргызстанда жол жүрүүнүн эрежесин бузган 19 миңден ашуун учур катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Алардын ичинен мас абалында унаа айдаган 237 айдоочу аныкталган. Катуу ылдамдыкта унаа айдагандар 3700дөн ашкан. 900 автоунаа айып куроого токтотулуп, 200 айдоочу документи жок унаа башкарганы аныкталды. Соңку учурда канжолдук кырсыктар көбөйдү. Ички иштер министрлигинин тараткан маалыматка таянсак, быйыл алгачкы 3 ай ичинде Кыргызстанда 1366 жол кырсыгы катталган. Андан 110 адам өмүрү кыйылып, 2079 адам жараат алды. Кыргызстанда 2021 жылы 7000ге жакын жол кырсыгы катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 22%га көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жараат алган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктардын 95%ы айдоочулардын эреже сактабаганынан улам келип чыкканын билдирет. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Минск шаарына учуп кетти. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 20-21 июнунда Минск шаарында Кыргызстандын төрагалыгы астында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн интеграциялык бирикмесинин байкоочу мамлекеттеринин өкмөт башчылары, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы катышат. Күн тартибинде электрондук соода, бажы кызматташтыгы маселелерин талкуулоо, мурда бекитилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчет каралат. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчылары ошондой эле товардын идентификациялоо жолу менен маркировкалоону киргизүү, өнөр жайдын артыкчылыктуу жана жогорку технологиялуу тармактарда кызматташуу жана импортту алмаштыруу боюнча комиссия түзүү. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо жаатында биргелешкен аракеттерин программасын талкуулашат. 2021-2022 окуу жылында Алтын Тамга мамлекеттик аттестациясынын жыйынтыгы боюнча 80 бүтүрүүчү артыкчылык аттестациясын алуу укугун ырастады. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, алар төмөнкү облустардан жана шаарлардан келген мектеп окуучулары. Баткен облусу 3, Бишкек шаары 37, Жалал-Абад облусу 11, Нарын облусу 1, Ош шаары 3, Ош облусу 15, Талас 3, Чүй 1, Ысык көл 6 окуучу. Комиссия кайрылууларды карап чыккандан кийин 16 июнда аттестациянын жыйынтыгы бекитилди. Билим берүү жана илим министрлиги билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борборуна быйылкы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Алтын Тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясынын механизмдерин өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизүүнү тапшырды. Каныбек Исаковдун психологиялык портрети бүгүн Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында психология илимдеринин кандидаты Маматали Мурзаевдин эмгегине таандык китептин бет ачары болду. Ага жазуучулар, илимпоздор, окумуштуулар, жогорку окуу жайларынын эмгек жамааттары, мугалимдер жана студенттер катышты. Автор ден соолугуна байланыштуу борбордон онлайн байланышты. Китептин негизги маңызы Ош мамлекеттик университетинин экс-ректору маркум Каныбек Исаковдун басып өткөн жолу сүрөттөлүп, ар бир кызматта жасап кеткен эмгектери, адамдар менен баарлашуудагы орду, жүрүм туруму жазылган. Бул Каныбек Исаковдун элесине арналган экинчи китеп болуп калды. Анын ким экендигин, адам катары, окумуштуу катары, жетекчи катары кандай адам болгондугун ошону психологиялык өңүттө карап, көрсөтүп, белгилеп, анан баягы өзүнүн автордук баасын берген. Мындай баага чындыгында эле Раматыл Каныбек татыктуу инсан болчу. Баягы өлгөндөр барталмайын, тирүүлөр даңталмайт деп коет го. Бирок чындыгында ошондой да. Ошон үчүн эгер биз кайда иштеп жаткандыгыбызды унуткубуз келбесе, ким экендигибизди унуткубуз келбесе, анда биз ошондой инсандарыбызды баалап баркташыбыз керек.
Эркин Табашаров жана Байзак Азизбеков энергетика министринин орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Буга чейин Азизбеков улуттук электрохолдинг башкармалыгынын төрагасынын орун басары, ал эми Табашаров электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору кызматын аркалап келген. Аймактарда сел жүрөт. Кыргызгидромет шашылыш билдирүү таратты. 20-24 июнь күндөрү Кыргызстандын аймактарында нөшөрлүү жаан жайт, буга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Кыргызгидромет буга чейин 17-19 июнь аралыгында катуу жаан жаап, сел жүрөрүн эскерткен. 18 июнь күнү нөшөрлөп жааган жаандан улам Кызылкыя шаарында катуу сел жүрүп, өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди.